Дүйнөдө сейрек кездешкен айгүл гүлү Баткендеги мына ушул айгүл тоодо өсөт. Учурда айгүл гүлү өзүнүн гүлүн ачып, гүлдөп турган чагы. Ал эми орозо айына карабастан гүлдү көрөм деген жарандардын саны өсүүдө. Апрель айынын башында гүлдөгөн айгүл 15 күнгө чейин гана гүлүн сактай алат. Бул кыска аралыкта аны көрүп калуу үчүн келген жарандардын катары өсөт. Быйыл 7-апрелден тарта айгүл гүлүн көрүүгө уруксат берилди. Жылда ушул гүлдү көрүшкө ашыгып, шашылып келебиз. Быйыл дагы гүлдөгөнүн угуп, соц тармактардан көрүп калдык. Адамдар келип кетип аткандарын сураштырдык. Анан ачык экен, киргизип атат дегенден гүлгө атайын семейни келип көрүп кетип атабыз. Гүл ушунчалык жакшы ачылыптыр азыркы мезгилде. Биз Бишкек шаарынан келип, Баткендеги айгүл гүлү келип көрүп кетип атабыз. Бул жерде эми буга чейин биз интернеттен, телевидениядан, телевизордон көргөнбүз. Эми келип азына өз көзүбүз менен келип көрүп кетип атабыз. Эс алуучулар тийиштүү шарттарды түзүү зарылдыгында белгилешет. Туристтерди кызыктыра турган, азыр мисалы үчүн Оштон, Бишкектен, башка шаарлардан келген дагы тургундар бар экен. Ошолорду атайын алыстан келген адамдарга мындай шарт түзүп, дагы бир башкачараак дарактарды отургузуп, арча, ушундай кайыңдарды отургузуп койсо жакшы болот экен, кичине көлөкө дагы болот деп ойлоп калдым да. Окуучулар биздин ушул айгүл тоого келген максатыбызды баарын билесиң. Биз Кара-Булактын эң немеси болгон же болсо Кыргызстандын кызыл китебине кирген, СССРдин кызыл китебине кирген айгүл гүлүн коруу максатыбыз, баардыгыбыз. Бул окуучулар айгүл гүлү өскөн Кара-Булак айылындагы Ерматов орто мектебинин окуучулары. Аталган мектептин окуучулары дээрлик 40 жылдан бери гүлдү коргоп келишет. Алар сабактан чыккан соң кезек менен келип жарандарга гүлдү үзбөөнү эскертип турушат. Тилекке каршы ага карабай гүлгө орой мамиле жасагандар да жок эмес. Гүл мурда көп эле, чындыгында гүл көп болгон. Азыр чыгып көрүп атабыз, көп жерде азайганын байкап атабыз да гүлдөрдү. Жылдан жылга бул элдин көп келүүсү менен ушу дебелеп, депсеп, үзүп ушундай гүлдөр көп жерде азайып кетиптир. Мурда биз көп коюк жерде көргөндөр азыр уже суюлуп кетиптир. Айгүл гүлүн коргоого алуу боюнча демилгечилердин бири аталган айылдын тургуну белгилүү жазуучу Мурзапар Үсөн. Ал гүлдүн ушул кезге чейин сакталып калуусуна айылдын мектеп окуучуларынын салымы зор деп белгилейт. Анан ушу бизде айгүл деген гүл бар эле. Ушул кандай болду экен деп, анан өзүм гүлдөгөн учурда анан барып тоонун берки башынан аркы башыганын бала кездеги жол менен анан кыдырып көрдүм да. Кыдырып көрсөм бир баягы этектен кып-кызыл болуп көрүнчү гүлдөр жок. Анан келип анан мугалимдерге айттым, айгүл деген гүлүбүз бар эле, азыр жоголуп кетиптир. Кантип эле дейт. Алар дагы барып чындап эле гүлүбүз жоголуп кетти. Муну энди мектептин окуучулары кору калбасак болбойт деген анан жыйынтыкка келип, анан ошол айгүл гүлдөгөн маалдан та гүлүн ташагыча анан кору кала баштадым анан. Кызыл китепке кирген айгүл гүлүн коргоо максатында буга чейин атайын мамлекеттен каражат ажыратылып, корукка алынып, тоонун айланасы тосулган. Ага карабай жыл өткөн сайын жарандардын кайдыгерлигинен гүлдүн саны азаюуда. Мындан улам адистер мораторий жарыялоо сыяктуу кадамдарга баруу керек деген ойлорун да айтышат. Аграрияны тошкулгандан бери бир жерге чыгарып атам мен. Жаңы күн чыгар жагы, күн батыш жагы чыгарганым жок 4 жылдан бери. Азыр ошол айгүлдөрүбүз бир 200 метр паска түштү да, көбөйүпчү. Эгер биротоло жаба турган болсо 5-6 жылга, онда 100% айгүлүбүздү сактап калабыз да. Ошол эле учурда айгүл гүл өскөн тоонун айланасын туристтик аймакка айлантуу аракеттери да көрүлгөн. Корукту көрктөндүрүү үчүн миңдеген көчөттөр да отургузулган. Бирок суга суунун жоктугунан көпчүлүгү көктөгөн эмес. Бул багытта иштер быйыл да улантылат дейт Токой чарбасынын кызматкерлери. Айланд деген американский көчөт алып келдик. Бир 500-600 түп. Мындан алтык отургуздук. Өзүбүз эртең эми мындан бияка водовоз менен болсо таштуу берип куябыз да.
ошо насос ишке киргиче. Айгүл гүлү өскөн Айгүл тоосу 2009-жылы мамлекеттик ботаникалык корок болуп түзүлгөн. Айгүл таш тоосунун жалпы аянты 253 гектарды түзөт. Айгүл гүлү СССРдин Кызыл китебине 1978-жылы кирсе, 2004-жылы Кыргызстандын Кызыл китебине кирген. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа. Биз барганда чишип Айгүл тоого айтып берем эле ар кызоого, аялдында шамалга ыргалышат, айга тосуп жүздөрүн өйдө болот. Айгүл гүлү өзүңдөй ачылыптыр, ар бир салмон чоктой гүлгө толо. Аламдагы гүлдөрдүн ханышасын, арнагым бар өзүңө ыргап